Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда биз Балыкчы шаарындабыз. Балыкчы шаарында Айбек Касымов агабыз менен барлашканы, сырдашканы, үй менен, үй бүлөсү менен бир таанышканы келип алдык. Жалпы көрүүчүлөргө жагымдуу көрө калайбыз. Биз баштадык. Ассаламу алейкум аке. Алейкум салам. Насыңыз жакшы? Жакшы. Аман эсенсизби? Жакшы. Ушундай атайын жол жүрүп келип, чогуу келип, анан кайра сөмкө үчүн ушинтип учурашабыз. Кандай отурасыз? Аман эсенсиз? Рахмат, жакшы. Жакшы Кудай. Чарчабай иштеп атасыз. Кудайга шүгүр. Иштеп атабыз. Аракет кылып атабыз. Май майрамдар кандай өтүп атты? Эс алуу кандай өтүп атты? Май майрамдары, май негизи майрамдарга бай айдап коет го. Асардай Кудай буйрса ушул 14-май күнү Бишкек шаарыбызда Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда жеке концертимди берген турам. Ал эми 8-чи бүгүн 8-и, Кудай буйрса бүгүн эртең Балыкчы шаарында жылда салтка айланган 9-майда жылда концерт беребиз. Ошол салтты бузбай быйыл 9-майда Кудай буйрса Маданият үйүндө концерт берген турабыз. Сонун. Анан ошол эле учурда баягы чыгармачылык жандар эмне түшүнүп атат? Элдин баары эс алып, 10 күндүк эс алууга чыгып атса, ошол учурда биз баягы иштеп, тескерисинче, аларды эс алдыралы деп. Даярдык кандай болот экен? Даярдык жакшы, Кудайга шүгүр. Даярданып атабыз, эми азыр кызуу даярдыктабыз. Кечээ эле бүгүнкүнү ушу кечээ репетиция кылдык. Бүгүн 2 күн эс алууга жибердим балдарды. Музыкант балдарды, чыгармачылык топту. Эми Кудай буйрса эртең кечинде барабыз дагы 10-дан баштап кайра 13-нө чейин репетиция кылабыз. Концертте дагы астында буйрса сүйлөшөлү. Азыркы учурда Балыкчыдабыз, урматтуу көрүүчүбүз, жана жогоруда айткандай эле, сиздин үйүңүзгө келип калдык. Анан салтка айлангандай эле мындай кыскача таанышып өтөлү. Сиздин үйүңүз менен, сиздин үй бүлөңүз менен, сиздин уулуңуздарыңыз менен. Анан кыскача өтүп, анан сөзсүз түрдө сиздин бала чагыңыз, ушул жерде чоңойгонуңузга баарыбызга кызык. Шашпай калганын кылалы. Азыр болсо тааныштырсаңыз, каянан баштайбыз, эмнеден баштайбыз? Чүлөргө кирип калдык. Биздин прихожкабыз, ушул эшикте киргендеги эле прихожка ушул. Андан кийин эле бияк болсо тамак аш комнатасы, кухня. Андан кийин бул жер болсо зал. Залда Кончбек Кубанч квартирант деген. Ушул биздин залыбыз, ушул телевизор көрөбүз бул жерден. Кыргыз элин эмне себептен Курутфондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Курутфондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу. Курутфон, гарантия и качество. Жакшысыңбы? Ооба. Атың ким? Эртай. Канчага чыктың? 5. 5ке чыктыңбы? Эмне кылып атасың азыр? Көчөдөн келдиңби? Ооба. Эмне ойнодуң? Топ ойнодум, алдашып. Анан май жөндө топ менен, анан чуркамай жөндө ким маша, эми ошол утат деп. Уттуңбу анан? Уттуңбу? Жок. Утуп калдыңбы? Ким утту? Бөбү. Ким? Бөбү. Бөбү. Ката. Биз айындардын бөлмөсүнө кирип чыгалы, киргиле. Катуу даярдык болот. Биякта деген гийиктин эти бышат. Жана айткан. Кандай отурасыз? Аман эсенсизби? Жакшы. Чарчабай отурасыз, иштеп атасыз. Ооба. Шаардан келип эле бала чакка тамак жасап берип коеле, кайра кетмей экен да? Жок. Продуктасын алып келип берип коеле. Жок, балдар каникулга келди да азыр. 5 күндүк каникулда биздин жайкы каникул, анан кышкы каникул ушу Балыкчыда өтөт. Кичине эле убакыт болсо баары Балыкчыга жөнөшөт, анан өткөндө 5-inde Балыкчыга барабыз дегенден келип таштап, анан биз Бишкекке кеткенбиз жумуштарга. Анан кайра бүгүн концерт деп келип калдык. Эми эртең буйрса 10-унда чогуу кетебиз кайра. Негизи шаарда турасыңарбы баары? Ооба, баарыбыз шаардабыз, балдардын баары шаарда окушат. Биякта эч ким жок. Биякта жок, бул жайкы эле биздин эме.
Одай. Жайкы деп койчу эле эс алуучу биздин курортный зона ушул жер. Ооба. Кышы жай келебиз. Сиз гейктин мушуларыңыз анда бир сонтор эле. Мен ошо. Бул үйдү 2019-жылы алгам. Ошондон бери баягы жайкысын келип ушу жерге келип жашайбыз жайкысын. Ал эми күзүндө болсо балдардын баары Бишкекте окушат. Күзүндө кайра Бишкек шаарына кетебиз. Мен уккан боюнча жакта квартира турсаңыз. Квартирада. Ала элексиңер байке? Жетишелексиңер байке? Бишкек шаарынан ала элекмин, жетишелек. Ошо Бишкек шаарынан алалы деп 2-3 жолу бир аз алдандык. Анан кийин андай чогултуп, анан кийин калганын баягы өкмөт кредитке алдык дегенде. Анан бул үйдү балыкчыда жок болчу үйүбүз. Анан ушул үй чыгып калды. Биринчи негизи башында мындай эле бир комнаталык бир комната однокомнатный квартира алалы деп издеп жүргөнбүз. Жашай туралычы. Ошону эле ала туралы болду, ошого эле жетсе болду деп. Анан келатып көчөдөн келатып продается 4-комнатная квартира деп туруптур. Анан кирип көрөлчү деп калдым. Мен жер үйгө деп эле жанталашып атканда жер үй алалы деп. Тиякта кинотеатрдын жанында, Скул кинотеатрдын жанында жер үй сатып алыптыр. Ошону эле көрөм деп эле ошол жака барам деп эле. Анан көрөлчү деп келчегим айтып калды, ошол жакты көрөлү деп. Макул деп эле тыкылдатып кирсек эле сонун үй экен. Аура деп коет го, үйдүн аурасы сонун экен. Кирип эле ушул үй жагып калды. Анан кийин эжелер менен сүйлөштүк да, анан дароо эле ушул үйдү алдык. Мындай жашыруун болбосо эке, балыкчыда 4 комнаталык үй канча? Мисалы ошол 2019 канча эле? 2019-жылы анда биз $15,000 алганбыз. 4 комнаталык. 4 комната. Азыр болсо кымбаттап кетти. Азыр $35,000 дейт. Ошондой 4 комната, 3 комнаталык кирпич үйлөр, 3 комнаталуу кирпич үйлөр деле ушул 35,000 деп атышат да. Сиз далай эле анда жанагы квартиранын азабын тарткандардын катарына кире окшойсуз да? Сөзсүз түрдө мен балыкчыда жүргөндө мен ата-энемдин колунда болчумун. Ал анда деле ошо Ылдый жакта Озерный деген көчөдө турушчу, башында ошол жакта турчубуз. Анан кийин ата-энем эки ажырым жолго түшүп, анан биз квартиралап кетип калганбыз. Эзелкиң ойлор аламан, булуттай эрип тараган, жаштыктын жашыл элесин эмгиче кетпейт санадан. Азырда жүрөк зырп этип, кызгалдак көрсөм таладан. Кызгалдак көрсөм таладан, кызгалдак көрсөм таладан, деп ырдаган экен. Сон. Канча болду эке ушинтип ырдап отур элеңизге? Ушундай үйүңүздүн дурасына чыгып алып эке. Биринчи жолу менин багы кошуналарым кээде тойго чакырат, же мындай жалдап чакырат. Ошондой эле ырдачумун, а мындай эшиктин алдынан ырдай элек болчумун. Биз деле ошо Балык шаарында жана айтпадым 13 жыл эмгектендим депчи. Ошол убакыттарда бизде көп мындай мэриянын жумуштары, ар кандай биздин маданият үйүндөгү иш-чаралардын баары ушу биз өткөрчүбүз да. Шамал, аркыраган шамал болуп атканда далай жол узаттык конокторду. Далай кишилерди баягы эсинде калды болуш керек ырдаган күндөрүбүз. Балыкчы деп шамалды шаарым балыкчы деп далай ырдадык. Колубуз үшүп
деп алып ырдаган күндөрүбүз көп болду дегендей. Кыштын күнү узатканда. Шамал десеңиз баягы группалаш баланын айтканы эсиме келип кетет да. Ой, желим бөтөлкө балыкчыда мындай учуп кетсе ал нормалдуу эле көрүнөт. Баягы катыш шамал болгондо майда таштар учуп бетиге тийгенде мына ошондо билесиң балыкчынын борону тазалады кором дегенде мына ошондо сезесиң депчи. Тура Эмир, туура айтып атасың. Эме бул шамал кийин эле басылып калды. Бул азыр мисалы балыкчылыктардан сурасаң, бул шамалбы десең, жок, шамал эмес дейт да. Баягыдай эле экен да, илгиркидей кар жабай калды дегендей эле экен да. Ооба, ошондой эле да. Мурда биз окуп жүргөндө шамал сен айткандай таш учурган беттерге таш тийип ошондой шамал болчу да. Мен мектепке эсимде бак кучактап араң баргам да мектепкечи. Мен 3-2 класс болчумун да, ошол эсимде да. Катуу шамал болчу чынында. Дарбазаларды сындырып кеткен убакыт, шифрларды учуруп кеткен убакыттар учуруп кеткенге чейин болгон шамалдар болгон да. Өзүңүз байке канча бир туугансыз? Мен өзүм 3 бир тууганмын. Үчөөбүз тең эркекпиз. Мен үйдүн улуусумун. Менден кийин экиним бар. Барчылыкта чоңойдуңарбы беке? Жок. Кедейген багалдын үй бүлөсүндө чоңойдум. Барчылыкта деле чоңойгон жокпуз. Атам кадимки эле ушу автомаштраста бензовоз айдачу, кран айдачу мурда. Анан ошо ылдый ушу Озерный деген көчөгө көчүп баргандан кийин 6-классымда көчүп бардым мен. Ошол жакта жашап жүргөндө ошо автомаштрас деген мекемеде бензовоз айдап иштеди. Апам болсо ошо Гартортто дүкөнчү болуп иштечү. Анан сайыс чачырагандан кийин анын баары калды. Анан жумушсуздук башталды дегенде ошо 90-ч жылдары. Анан ошентип жүрүп анан атам менен апам эки ажырым жолго. Канча жашыңар? Мен 98-жылы 21 жашымда ажырашып кетишти. Ошондон биз апабыздын колуна да болдук. Атам болсо өзүнүн үйүндө калды. Карып катнаш майдаңыз? Карын катнаш бар. Мен багы кичинекей кезиңде билбейт экенсиң да. 21 жаш бул эс тартып калган учур. Эс тартып эле калган убагым. Мен институтту бүтүп келгенден кийин, 21-22 жашымда. Институтту бүтүп келгенден кийин эле ошо ажырашып кетишти. Анан атам өзүнчө жашады. Биз апабыз менен жүрдүк. Анан жолугушуп турасыңар? Жолугушуп турчубуз, ооба, жолугушуп турчубуз. Анан кийин баягы эс тартып, атым элге таанылып калгандан кийин ата журт деген керек экен да. Анан атама барып, түтүнгө кирип, атамдын бир туугандары менен катышып, азыркы кадимкидей түтүнгө кирип катышым бар. Менин атамдын бир тууган, менин төркүмдөрүм менен катышам. Абанда таарынч болду беле, мисалы, эмнеге андай болуп кетти, билип билбейсиз? Бала кезде ошондой бир немеде болот экенсиң да, баягы ак караны ажырата албай жүргөн кезде да, билбейсиң да кимден кетип атканын. Анан ошентип жүрүп анан кийин көрсө жөнүндө эле кичинекей эле жөнөкөйлүү бир сөз үчүн эле эки ажырым жолго түшкөн экен. Анан кийин атам менен катышып алдым. Азыр Кудайга шүгүр, ошо катышып алганыма аябай өкүнбөйм, тескерисинче сүйүнөм. Апаңыздан таарынч болбоду беле? Магабы? Эмнеге антесиң менен катышып алганыма? Апам чында каршы болгон. Эмнеге катышасың деп. Анткени атам менен апам экөө бир айылдан да. Кызыл Туу деген, Тоңдун Кызыл Туу деген айылында да. Мен тайларым дагы, анан өзүмдүн атам бир туугандары дагы, атам дагы ошол Кызыл Туу айылынан да. Анан кадимки эле катышып алсам, апам каршы болуп бир топко чейин, бирок айтпай катышып алгам да мен. Апам айтпайчы. Кийин барып билинет да, анан кийин ушинтип барып түтүнгө кирип, ушинтип жүрсөм эле анан кийин көпкө чейин айтып жүрдү. 3-4 жылга чейин эмне катышасың анан. Мен деле эчтеке дегенди унчуккан жокмун. Атам менен катышып жүрдүм, апам менен катышып жүрдүм, апам бир туугандары менен. Анан ошентип жүрүп анан
Анан кийин өзү көнүп кетти апам. Чакырып атасың деп. Төркүндөрүңө ортасың деп. Анан байке сиз чыгармачылык боюнча келгенде да бир канча жыл маданият үйүндө иштесеңиз, окууну Бишкектен бүтүрсөңүз, анан амбиция аябай эле чоң болчу да. Тигини талкалайм, муну талкалайм деп. Ошол эле учурда сиз менен чогуу окуган муун Бишкекте жылдыз болуп жүрсө, сиз биякта маданият сиз айткандай тигини тосоп, кайра тигини узатып жүргөн кезиңиз мындай жаныңыз кийип кеткен учур болчу эле. Качан чыгам? Болгон. Жакшы болду да. Жакшы тема болду. Ошондой учурлар көп эле болду. Биздин эми курсташтарыбыз, группалаштарым менен окуп жүргөндө биздин азыр Кыргыз Республикасынын эл артисти Майрам Дүйшекеева менен группалашым 4 жыл бирге окуганбыз. Башка группалаштардан мындай чыккан жок, баягы өзүнүн турмуш шартына байланыштуу эки жакта жүрүшөт. Анан ушу биздин группада ушу Майрам Дүйшекеева менен мен экөөбүз ошо чыгармачылыкта жүрөбүз. Анан ошол убакта чынында баягы ичим күйгөн. Неге мынтип чыкпайм, неге ачыкка чыгып жүрүшөт, ырдап жүрүшөт сахнада. Аябай мындай кыялданчумун да. Чоң сахнада ырдасам деп. Чыгармачылыктагы байкелер, агалар, инилери, достор ушул келип, "Эй, биякта эмне кылып жүрөсүң? Ушу арга барбайсыңбы? Барсаң жөнүнө чыгасың ошол жакта, жөнүнө." Бир анан ошентип көп эле айтып жүрүштү. Анан бир күнү Аскат Сулайманов актер Кыргызга аттын кашкасына таанымал актер Аскат Сулайманов бир күнү келип, "Эй, эмне кылып жүрөсүң биякта? Тет жакка барбайсың?" деди да. Жок, баякка барганда кантип кандай болуп калат? Мен баяктан же шаардам, же машина айдаганды билбесем, ал жерге барып сүзүп машинени, андан көрө машинени сатып алып барсам эмне болот дейт. Жынтысыңбы, машина менен эле бар деп коет. Анан ошентип ойлонот, ошол Аскат аябай мага эме берген да. Колдоо көрсөткөн да. Бар, жок дегенде эки тоюңду мен таап берейин деп. Ушундай эме колдоо көрсөттү да. Бар, сөзсүз барың деп 2-3 жолу айтып, аябай мындай колдоо көрсөттү. Анан кийин ичине барышым керек экен, анан ойлонуп отуруп анан апам айтпай кетип калгам. Апам жибербей койгон да. Балыкчыда байке кандай элеңиз? Тентек белеңиз? Сапырчы элеңизби могу жакта? Жок. Мен тентектерден тескерисинче каршымын. Тентек эмес болчумун, жош болчумун. Ар кандай эме болуп кетет тем, бала кезде мушташ болуп кетет, андай болуп кетет. Мушташ кээде мушташчубуз жерден. Анан көбүнчөсү багы эме болгондо, мындай коркунучтуу жерлерге барганда качып кетчүмүн да. Барчу эмесмин. Ал кандай коркунучтуу жерди, кандай? Эмне ал? 74-жылкылар жүргөн жер. Дискотекага барганда 74-жылкылар келатат дегенде каччубуз. Эгерде балыкчыдан 74-жылкылар көргөн болсоңор жазып койгула, комментарийге. Талай качтыңыз, талай качтык, көп качтык. Ошондойлордо кабылбайын деп көп качтык, бирок көп таяк жедим. Качып жүрүп эле таяк жечүм. Сүйүлөр катуу болду да биякта, мектепте? Мектепте сүйүлөр катуу болду. Анын эмнесин сурайсың деген? Көп болду. Катчы берген күндөр. Окуучудан берип, бизден кийинки класстардан окуучуларынан берүүчүбүз. Тиги кызга берип койчу деп. 8-А класска берип койчу деп. Бир жолу мен эсимде. Айтып берейин эмне болду. Крупская деген мектепте окуп жүрөбүз, аны 9 жылдык болчу да. Мен 6-класста келдим. 6-7 класстарда болуш керек. Анан залдын, коридордун ортосунда эме курткаларды илип, раздевалка бар болчу да. Курткаларды илген, анан ошол жерге мындай сыртынан бекитип койчу да, кулпу менен. Бир жолу ошол жакка кирип, эмне бирдеме кылайын деп атсам, бир кыз
мени түртүп киргизип туруп анан сыртынан илип салып атышпайбы? Эки кыз экөөбүздүчү, тиги кыз экөөбүздү. Эмне кыларымды билбей, кандай эмне кыларымды билбей жан талашып эле тиги эмеден эшиктен тиги кызга аңырайып эле карап калды болуш керек. Эмне болду? О, жан талашып эле аркы дүдүк деп эле секирип түшүп ар көздө мектепке качып кетип калып атпаймынбы? Тиги кыз калдыбы? Тиги кыз ошо бойдон калып калды, билбейм эмне болду. Азыр ошол күнгө чейин эсимде да ошол. Эме кылып, лакап кылып айтып калабыз ошону. Кийин алгыс менен мындай жолуга элек ал кызды деле мен унутуп калдым го. Кандай кыз экен. А негизи жакшы көрчү негизи аны жеринде. Жок, эми жакшы деле көрчү эмесмин, мындай бизден кийинки 77-лер беле, 8-дер беле ошону 70. Бизден бир класс ылдый окуучу да. Азыр сиз баягы 70, 74, 76 деп ушинтип сүйлөшүп атпайсызбы эке? Жаңы эле билдим, чын эле баягы сиздин 74, 76-жылкы, 76-жылкыңызда. Кудай байке, мен сизди бир 85 болсо элек деп ойлогом мен, чын эле. Байке, быйыл 20 жылдыгыңыз эмеспи деп мен сизден жана неге сурайын дегем да. Анан бүт баары 20 жылдык, 10 жылдык дегенге аябай даярданып атышат го. Анан ошондон бир сурап коеюн дегем да, 85 болуш керек байке депчи. Анан көп эле айтат болуш керекми түбү? Мага көп айтат. Кээ бирөө сен деп бир топко чейин сен деп жүргөндөр болду. Кийин өзүлөрү билип алышып анан байке кечирип коюңуз, сиз менден 10 жаш улуу экенсиз деген күндөр болду да. Анан көп айтат, жаш көрүнөсүң депчи. Кудай буйрса быйыл биздин 30 жылдыгыбыз. Быйыл 30. Окууну бүткөнүбүз 30 жыл болду. Быйыл 30 жылдыкта классташтар менен чогулабыз буйрса. Буйрса. Кандай өзгөрдү ошол мектепти бүткөндөн бери 30 жылдын ичинде? Бир классыңыз өзүңүзгө кандай баа бересиз да? Өзүңүздү сүйүп баа бересизби же жек көрүп баа бересизби да мисалы? Мен бир мындай кандай десем, өкүнүч дейин десем деле өкүнүч деле эмес мындай. Эртерээк үйлөнбөй калыптырмын да. Азыркы биздин классташтарыбыз таята тайэне, чоң ата чоң эне болушту. Анан менин азыр кызым, улуу кызым 8-класс. 5 балам бар, Айга шүгүр. Кичүүсү 5-те. Эң эле өкүнүч ушул. Өкүнүч эле ушул. Калганы болсо жакшы эле, Айга шүгүр. Канча жашыңызда үйлөндүңүз? 28 жашымда үйлөнгөм. Кеч үйлөнгөм. Кеч үйлөнүп анан 4 жылдан кийин бала болгонбуз, кечирээк бала болгонбуз. Ошондой болду эле. 4 жылдан кийин бала болгонбуз. 5 балаңыз бар экен азыркы учурда мына бул. Бөрөтөбүз. Я. Тамак ичкиле деп атты. Тамак бышып. Бүтүрүп алабыз, бүтүп калды. Тамак бышып, кийик нети бышты деп атты. Концерт боюнча эке. 14 май Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда 18:30-да кезектегисин жеке концертиңизде болду э? Кудай буйрса мен 2018-жылы бергем. Эми 5 жылдан кийин ушунча кетиптирби? 5 жыл болуп кетти, 2018-жылы бергем. Тушоо кесүү концертин. Андан кийин быйыл Кудай буйрса жеке концертин жалаң өзүм аткарам, өзүм ырдайм. Баштан аяк. Жанагы фонограмманы жок кылып салганы сизге тиешеси деле жок да, э? Тиешеси деле жок. Көп деле мындай коркунуч деле болгон жок. Нерсе көп деле мындай эме кандай десем, эме болгон жокмун да, коркунуч деле болгон жок да. Таң калган деле жоксуң. Таң калган деле жокмун. Жылда эле ошондой концерт берем. 2018-жылы деле ошондой эле концерт бергем. Быйыл деле ошондой концерт берем. Афишасын карап көрсөм 500дөн 1000 сомго чейин экен, э? Азыр баардык багы кызматтар кымбаттаптыр. Мурда арзаныраак болсо, мында 2018-жылы арзан болгон. Аябай кымбат. Азыр баары эле кымбат болуп атат го. Кылган жумушуң, афишаң, ролик бергениң, жазатканың баары эле акча кымбат.
чоң сахнадагы көрүнүшүнүн аурасын сагынып калган учуруңуз болуш керек да мындай. Ооба. Алардын энергетикасын мындай болот го, сиздин энергияңыз алардын энергиясында өтө бир мындай байланыш болот го. Анан ошол байланыштан анан эргүү алып туруп анан бир керемет чыгармалар аткарып берип болушуңуз керек буюрса. Эмне кылалы эми байке, чакыруу жасап кетиңиз жалпы көрүүчүлөргө. Биринчиден Эмир сага тереңирээк чыгып келер сага ийгилик. Анан 14 майда Кудай бурса боло турчу улуттук филармонияда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда 18:30 боло турчу жеке концертинде баардык көрөрмандарды чакырам, келип көңүл ачып кетиңиздер. Ооба, ошол учурда биз дагы бир жолу ийгилик каалайбыз дагы. Бүгүнкү маек үчүн рахмат байке. Анан концерттен кийин буюрса аман-эсен жеңилдеп алдым, чыгым болбой, минуска кирбей деген эле сөзүңүз тугалы байке. Рахмат айтам. Кемиңиздин аягын келиңиз, кымбатым байке бир. Кымбатымда. Суу жаңыртып алатунун жылгасын, талантын шап торгойлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Эки жүрөк бирин бири тыңдасын, эзилишип элдирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жайы кылган, келчи келчи кыш желде де кымбатым, келчи келчи кыш желде де кымбатым, келчи келчи кыш желде де кымбатым. Жалпы көрүүчүлөр, бизтерди келүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул 14 май 18:30 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Айбек Касымов агабыздын концертине жолугушканча аман-эсен туруңуздар. Бар болула. Жер жапжашыл менин көңүм кер сары, жайда неге келбей койдуң кымбатым, жайда неге